электрозарядкалардын баардыгын Кореяданбы же бир Кытайдан келген бизнесменге берейин деп атабыз. Эмне логика менен берейин деп атасыңар ал? Маулян Аскарбековдун көп калктарынын бири электр унааларын кубаттоочу жайларды дагы Кытайлар алды деген кутумчул билдирүүсү. Анын билдирүүсүнөн кийин социалдык тармактарда анти-Кытай маанай жаралып, Кытайларды кууп чыгыш керек деген пикирлер айтылып баштаган. Бул не ири крупный инвестициялык же технологиялык бизнеспи? Кыргызстан бизнес кылса болбойбу? Электр унааларын кубаттоочу жайлар энергетика министрлиги тарабынан гана коюлат. Белгилеп айталы, эч бир жеке компанияларда уруксат жок. Кытай компаниялар эмес, жада калса кыргызстандык жеке компаниялар дагы кое алышпайт. Ал эми Бишкек, Ош, Каракол шаарларында станцияларды орнотууга шаар бийлигине уруксат берилген. Бүгүнкү күндө биздин мамлекеттик компаниялар улуттук электр тармактары, Чакан ГЭС, электр станция ачык акционерлик коомдору тарабынан жалпы 47 электр кубаттоочу зарядный станция курулду. Бүгүнкү күндө жылдын аягына чейин биз дагы 250-нү коебуз деп пландаштырып атабыз. Жалпысынан бүгүнкү күндө эч кандай жеке компаниялар койгон жок, только мамлекеттик компаниялар коет бүгүнкү күндө. Маулян Аскарбековдун станцияларды Кытайларда эмнеге бересиңер деген сөзү популизм жана куруушак. Анын билдирүүсү максаттуу түрдө чагымчыл мүнөздөгү аракет болуп саналып, мыйзамга каршы келет.